Менин атым Туман Жумабаев. Жашаган жерим Россияда. Кыргызстанга болсо биринчи жолу ошо чакырган үчүн замандаш чакырган үчүн алып келип атам. Выставканын көргөзмөнүн аты Гүлдө Кыргызстан деп атадым. Себеби убакыт болсо аз болгон үчүн иштер аз алып келдим негизи. Бир 10 чакты иш. Россияда болсо жашаганыма 32 жыл болуп калды. 80-жылы кеттим эле. Ошондо окуп бүткөндөн кийин Россияда калып калдым. Көп жерлерде выставка кылдым, анан Кыргызстандан башка көп өлкөлөрдө, чет мамлекеттерде выставка кылгам. Себеби көп чакыруулар болгондо, ошон үчүн чакыргандан кийин барып выставка кылып жүрдүм. Анан Санкт-Петербургда болсо мамлекеттин деңгээлинде ошол ар өлкөлөргө барып келдик. Иранга, Кытайга, башка өлкөлөргө барып келдим. Анан ийгиликке жетиш үчүн менимче болгон эмгектениш керек да. Бул адамдын жеке ою, баары бир жеке ою. Ал жеке менчилик эмес да, ал ой болуш үчүн адамды элдин турмушун, аң сезимин, ушуларды көп нерсени түшүнүш керек. Агер мен сүрөтчү катары эле өзүмдүн оюмду айтып, мени уккула дегенде болбойт. Себеби мен көп жерлерди көрдүм, көп жерлерде көп нерселерди уктум дегенде, көп нерселерди билип, анан ошого жараша өзүмдүн баягы мурунку болгон ойлорум да башкача өзгөрүлөт. Себеби ар бир адамдын ою ар башка. Бирок негизи ошо жакшы нерсе болуш үчүн адамдын ички дүйнөсүндө көбүрөөк опыт болуш керек да. Ошон үчүн сүрөтчү адамдарга ошо иштеш үчүн өзүнүн эмгегин биринчи такшаш керек. Андан кийин элге таанышыш керек да. Ошондо мүмкүн ийгилик болушу мүмкүн. Санкт-Петербургда жашаганыма 32 жыл болду деп айттым. Ошол өзүмдүн үй бүлөм да ошол жерден пайда болду да. Бул сүрөт менин балам. Анын бул эми атайын бул выставкага жазылган, себеби ал Ысык көлүнүн жээгинде деген. Арбуздун даамы деген. Ошон үчүн бул менин кичи балам. Жан Рали Нил деген. 3 аты бар. Ошонун биринчи Жан деп кыргыз тилиндеги Жан, Рали дегенде өзүнчө, анан Нил дегенде өзүнчө. Ушунун негизги аты Жан.